Садыков «Эненин жүрөгү». Биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты акын тууралуу маалымат аласыңар. Эненин жүрөгү поэмасынан түшүнүк аласыңар. Апаларыңарды сыйлоого үйрөнөсүңөр. Акын, драматург, гимндин автору, белгилүү коомдук ишмер Жалил Садыков Чүй облусуна караштуу Кемин районундагы Кичи Кемин айылында 1932 жылы 23 октябрда туулган. Жалил Садыков ата мекен, эне, жаратылыштын кооздугу, арзуу темасындагы поэтикалык 20дан ашуун ыр китебин чыгарган. Ал Жайкы таңда, Сары өзөн, Сырдашуу, Жоогазын, Топ жылдыздар сыяктуу ондогон поэтикалык жыйнактар аркылуу чыныгы сөз чебери, залкар акын катары окурмандардын урмат сыйына арзыган. Анын элдик ырга айланып кеткен Сүрөтүңө, Жайлоодо сыяктуу ондогон ырларына обон чыгарылып, эл арасында азыркыга чейин ырдалып жүрөт. Жалил Садыков 2010 жылы 21 октябрда 78 жаш курагында дүйнө салып, өзүнүн туулган күнүндө жерге берилген. Жалил Садыков эненин жүрөгү уламышы тууралуу. Уламыш канаттуулар менен адамдарды салыштыруудан башталат. Өз балапандарын тойгузуу үчүн эне чымчык жем издеп алыс жактарга кетет. Оозуна тиштеп келген жемин балдарына берет, дагы кетет, дагы келет. Кечке анын жумушу ошол, балапандарын багуу. Ал эми темир канат балапандын бири шок, тентек, жемди жакшы көргөн сук экен. Бир күнү ошонусу жерге түшүп кетет. Балдары жем талашып тыбырчылап, жем издеп, эне чымчык кеткен ырак, ангыча темир канат бир балапан уядан учуп түштү жерге кулап. Эми эне чымчык аны кантип уясына алып келет? Же балапан уча албайт, же эне чымчык аны тиштей албайт. Окуя мына ушундай түйүндүү жерге келет. Биз баарыбыз ойлонуп калабыз. Балапанга да, энеге да боорубуз ооруйт. Мындайлар адам турмушунда да учурайт. Ушундай абалга келүүнүн себеби эмнеде? Тентектикте, энесин укпай коюуда, сугалактыкта. Балапан өлүп калышы мүмкүн да. Эне ошон үчүн чебелектейт. Ушундай турмуштук окуя автор үчүн башка бир окуя тарыхты элестетет. Ал эзелки жомок. Мына ошол жомокто баскынчы хан менен балдарын, жарларын сактап калган энелер карама каршы коюлат. Энелер балдар үчүн баарын аткарууга даяр. Алар балдарын жүк көтөргөндөй көтөрүп, душман курчоосунан алып чыгып кетет. Мына ушул көрүнүштү карап турган ач көз, каардуу, согушкер хан көргөндө энелердин аккан жашын, чыдабай бура тартты аттын башын, келген жагына кетет. Энелер ханды жолунан кайтарды. Жарларын, балдарын, чебин сактап калды. Эне жүрөгү ошондой боорукер, айкөл бала үчүн ар кандай мүшкүлгө барат. Энелер ушундай даанышмандык акыл менен элине кол салганы келген душмандарды кайтарган экен. Мына балдар, энелердин акылы, мээрбандыгы менен чеби алынбай, күйөөлөрү менен балдары колунда бактылуу жашап калышыптыр. Бул өзү бир уламыш, өзүң кара. Энелер жанын берет дале сага, дагы эле эрдин жүгү аялдарда, дагы эле колдон түшпөйт бардык бала.